Менин атым Айжан. Мен 17 жаштамын. Быйыл 11 класста окуп жүрөм. Кыргыз тилин үйрөнүү дагы да жеңилдеди. Ал үчүн жаңы санариптик окутуу платформасы иштелип чыкты. Бул кыргыз тилин жакшы билбеген же үйрөнгүсү келгендер үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Окуу материалдары аудио жана тексттик форматта сунушталып, колдонуучулар сөздөрдү окуп, угуп, айтып, ошондой эле текст аркылуу билимин текшере алышат. Платформанын өзгөчөлүгү негизги сөздөр кыргыз, орус, англис, түрк жана кытай тилдеринде берилген. Деги эле 17-жылы биринчи мага идея келген эле ушундай бир жаңы нуктагы, заманбап нуктагы бир окуу платформасын иштеп чыгыш керек эле деп. Бул жерде эң биринчи жана лексикалык мим деп коюп атпайбызбы? Ошо чектелген сөздү окутууну, үйрөтүүнү, таанытууну, анан ошол чектелген эле сөздү, биринчи деңгээлдеги сөздү колдонуусун көрсөттүк. Жана жанагы тексттер менен, диалогтор менен коштотуп, эң аягында жыйынтыгында чыгарып турдук. Платформаны иштеп чыкканга 6 жылдан ашык убакыт кеткен. Негизги максаты кыргыз тилин жайылтуу. Система кыргыз тест деңгээлдик талаптарына ылайык түзүлүп, 4 негизги бөлүктөн турат. Анда А1, А2, Б1, Б2 деңгээлдерин иштеп чыгуу каралган. Учурда А1 деңгээли колдонууга берилди. Андан кийин токтотуп туруп өзүбүздү угабыз. Жаңы платформанын жардамы менен кыргыз тилин үйрөнүү жеңилдеди. Китеп издеп китепканага барып отурбастан каалаган убакта жана каалаган жерде онлайн окууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул өзгөчө чет элдиктер жана кыргыз тилин жаңыдан өздөштүрүп жаткан жарандар үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Буга чейин Билим берүү министрлиги кыргыз тилин окутууну санариптештирүү максатында Алтын казык программасын иштеп чыккан. Бул программа мамлекеттик тилди үйрөнүүнү жеңилдетүү үчүн санариптик технологияларды колдонууга багытталган. Биз азыр баарыбыз көрдүк. Чынында бул азыр учурдун талабы. Бизде жогорку окуу жайларда өзүңүздөр жакшы билесиздер, чет өлкөдөн келген студенттер көп. 30 миңден ашык студент бизде билим алат. Чет өлкөдөн келген. Алар ошо биздин жергиликтүү эл менен интеграция болуш үчүн, элементардык деңгээлде ошо кыргыз тилин үйрөнүш үчүн ушундай платформалар абдан керек алар үчүн. Мектеп окуучуларынын сабаттуу жазуусун калыптандыруу максатында биз электрондук диктант платформасын иштеп чыктык. Азыр ошо тексттерди киргизүү үчүн иштеп атабыз. Министрлик бул платформаны жайылтуу үчүн мектептерде жана окуу жайларда бүгүнкү таанытымдын презентациясын биргеликте уюштуруп берүү пландалып жатканын баса белгиледи. Сайтка санариптик окутуу KG аркылуу кирсеңиздер болот. Мында колдонуучу улутуна карабастан ар бир сөздү өз алдынча өздөштүрө алат. Ар бир сөздүн грамматикалык категориясы чечмеленип, сөз түркүмдөрү мисалдар менен берилген. Платформада жеке, кесиптик, коомдук, маданий, социалдык жана окуу чөйрөлөрүндө үй бүлөсү, кызыгуулары, күн тартиби, туулган жери, иш күнү сыяктуу темалары бар. Ар бир суроо кайсы учурда жана кантип колдонулары боюнча маалымат 2 тилде коштолот. Бул тил үйрөнүүнү дагы да ыңгайлуу кылат. Бир эле этишти жөн эле чуркоо деп эле бег айт деп бербестен, ал жерде татаал учурчакты, жөнөкөй учурчакты, чактын түрлөрүн бардыгы ар сардан баштап бардык чактар берилиптир да. Ага кантип мүчө уланат, мүчөсүнүн өңүнө чейин берип сөздүк корду дагы кеңейткенге чоң мүмкүнчүлүк бар. Мисалы этикеттик сөздөрчү. Азыр этикеттик сөздөрдү биз орусча, англисче колдонуп жатабыз. Бирок кыргыз тилиндеги ошол этикеттик сөздөрдүн минимуму эбегейсиз зор. Бардыгын ырааты менен негизделип, кыска, так, кооз берилгени менен өзгөчөлөнөт деп ойлойм. Платформада жалпы 4032 баракча, 1063 сөз, 1146 сүрөт жана 2389 аудио бар. Иният Тергешева, Айсана Бакытбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.